Саламатсыздарбы, Факт KG сайтынын көрүүчүлөрү. Facebook социалдык тармагында Тажикстандын Жергетал районунда жашаган кыргыздарды тажиктер өлкөдөн чыгарып жибергени боюнча маалымат тараган. Маалыматты такташ үчүн кыргыздар келген деп маалым болгон Васильевка айылына барып, Жергеталдан келген мырза менен маектештик. Кече жума күнү мечитте айттылар, имам. Анан кечен чыгып кетесиңер деди. Макул деп үйгө келе жатканда эле айыл өкмөтүнүн раиси тармап айтты. Чыгасыңар деп. Макул деп үйгө келгенде звоноктолор ки районго силерди МВДден чакырып орган адамдар чакырып атат деди. Районго келдик, паспорттарыбызды алып алды. Ошол. Сиздин паспортуңуз негизи кыргыздын паспорту, Кыргыз паспорт. Кыргыз паспорт. Ошон үчүн чыгарып ишти сизди. А сиз Тажикстанда ошол жакта жашачусузбу же жөн эле барып Ошол жакта семьям калып кетти, ошол жакта 4 баланын семьям калып кетти. Сиздин семьяңыздын ошондо келинчегиңиздики тажик паспорт. Паспорту бар. Балдарыңыздыкы тажик метрика. Жок, бирөөнүкү ушул жактан алгам, Кыргызстан. Аныңыз келдиби ал балаңыз? Жок, ал эле калып кетти. Калып кетти. Ошол жаңжалга байланыштуу андан тышкары эч кандай кысым көрсөтүлгөн жокпу? Жок, андан башка кысым көрсөтүлгөн. Сизди Тажикстандагы кыргыздарды тажик мамлекети эмне деп силерди Кыргызстанга кеткиле дешти? Эмне үчүн кеткиле дешти? Кеткиле деди, если неме болбосун деди да, бирөөнүн жактан кол салынбалысын биз силерге жооп бере албайбыз. Же гражданство тажиктикин алгыла же гражданство ал деди, ооба. Гражданство аласыңбы или кетесиңби? Мен жок, албайм, мен кетем дедим. А бул жакта сизден башка дагы келгендер барбы сиз менен чогуу? Келгендер бар, 19 бала келгенбиз биз. Ушул айылга, Жок, Виноградныйга келиштилер. Беловодская түштүлөр. Бул айылда сиз жалгыз элесизби? Жок, экөөбүз, 2 киши келдик. А эмне себептен может Тажикстандын жарандыгын алып жашай берсеңиздер болбойт беле? Жок, эми ата-энем биякта болсо бир байгем калганда аяктасыз. Эмне кылат өзү? Өзүм жалгыз эмне кылам? Тажикстандагы үйдү возможность болсо сатам, семьямды жакам келем. А негизи жаңжалга чейин баягы Кыргызстанга кеткиле деген сөздөр болгонбу тажиктардан? Болгон эмес, Болгон жок. Ошол жаңжалга чейин баягы кеткиле дегенден тышкары уктукта, мисалы агайыны Тажикстанда жашаса, бири-бирине жардам берген болсо, мисалы сиз байкеңизге жардам берсеңиз, айыппул салчу деген. Болгон ал. Менде болгон эмес, бирок ошондой болуп тур деп уктум мен. Журналисттер Бул жакындарыңыздан уктуңуз, дагы башка мындай кыйынчылыктар, эмне кыйынчылыктар бар эле тажик бийлигинин тарабынан? Башка жок. Жакшы эле жашап аткансыңар. Атын атагысы келбеген мырзанын айтымында аларды Тажикстандагы абал турукташканча өлкөдөн чыгып тургула деген. Бирок айрым кыргыздардын балдары Тажикстанда калып, ата-энелери келишкен. Себеби балдары Тажикстандын жарандыгын алышкан. Кандай гана абал болбосун, эне менен баланын бири-биринен ажыраганы кейиштүү көрүнүш. Бул мырза менен келген дагы бир кыргыз жараны менен сүйлөшүүгө аракет кылдык, бирок маалымат берүүдөн баш тартты. Кыргыз жарандарынын мындай окуяга кабылышы жалпыбызды өкүндүрөт. Кыргыз бийлиги бул окуяга реакция кылып, мындан кийин кайталанбашына чара көрсө, Тажикстандагы боордошторубуз тынч жашайт беле деген ойдобуз.